Ошол учурда наркологияга дагы бир айдоочуну кармап келишти. Бул айдоочуну токтотуп текшерген учурда оозунан спирттик ичимдиктин жыты келип жаткандыктан аны текшертүү үчүн алып келмек болгондо каршылык көргөзүп, инспекторлордун биринин бутун тиштеп алыптыр. Масеке, сылыгыраак мамиле кыла бербейби? Замир ака. Бул өзүнүн да буганын айтсын. Замир ака басың. Тамаман буганын айтсын. Менин бул кактам дамы чыгып калганда не кылыш керек адам? Болсо, уятың болсо, мынада полный бар. Ооба, тура. Эгер сендам абириң болсо, менин буганың турабы? Биз сал, сен баш бербедиң бизге. Жок, менин тамаман буш акың бар элеби? Сен бизге баш бербедиң. Жок, хорошо. Мына тамаман буган акың барбы? Тамаман буган акың барбы? Койчу. Биз мында буган жерлерде. Мына. Кайерде из бар экен? Кана. Не болду? Тазабы? Жок, а? Эч кандай. Жок, сен ол жерде алы тамамына буган жоксуң. Мына тымаң чыккан жок. Болдуңуз да өтөт. Сөздү айланбаң, жүрүң басың эми. Айтам, сөзүңүз көп экен ака. Жанатан бери мындай кылдыңыз ака. Оякта ham көп сүйлөдүңүз, бер келип дагы сүйлөп атасыз ака. Жүрүң басың эми. Замир ака. Абла, кирем. Жүрүң басың жакка. Убактыбыз жок биздин. Сиз менен таң аткысай жүрө бербейбиз ака. Жүрөм, Замир. Жүрүң басың. Жакшы кызсың сен. Сен жакшы кызсың, Замир. Болдубу? Басың эми. Бирок эртең жүз көрүшөбүз. Все, болду, ооба. Көрүшөбүз, ооба. Оп туруп, аскер чыгат. Bir oz men sözüm bugün anan keyin. Басың эми. Bir söz söyleşelim. Ооба, аскер чыгармын. Басың да эми. Жүр басың. Сен жакшы кызсың, Замир. Текшерүүгө кирген учурда спирттик ичимдик ичкенин мойнуна алып, тиешелүү жерлерге кол коюп берди. Sen düşün. Андан соң айдоочуга административдик протокол толтурулуп, машинеси айып короосуна киргизилди. Кийинки чакыруу Мажурумтал көчөсүнөн келип түштү. Ал жерге барганыбызда бул көрүнүшкө күбө болдук. Жол кырсыгынын келип чыгышына ВАЗ-2107 маркасындагы бул автоунаа менен Део Матис үлгүсүндөгү автоунаалар себеп болгон. Бири катуу ылдамдыкта келе жаткан болсо, экинчиси жолдун ортосуна машинесин туурасынан токтотуп койгон. Биз барган учурда экөө тең күнөөнү моюндарына алгысы келбей, бири экинчисине төңкөрүп жаткан экен. Мындай туура келип атсам, Матис чыга койдум жерден, аркасына келип атты. Матиске тормоз берип кача койсом, өнеге кетпеди. Baktan çıkıp atıyor. Eşiğin tane Türkçülem. Кандай эле турсак, чыгып келип атат. Baydak bile oldu. Teretten de. Анда, о ана фрейм көрдү, эркекчи. Şu öyle turgan. Kameralar var. Жолдо эч ким жок. Yok hicalat var, kameralar var. Hiç hicalat var. Hicalat var. Eğer ayıp mende boğanda ben açayım. Айтпайсыз аны айып сизде калат. Айтпайм, кандай болгон айтпайм экен. Матселер. Var diyor mağazın. Mal görsek koy. Ben şaşırtmayın olamaz. Ha apşık. Ake. Apşık kamera. Şunu gayb olsanız berken. Ана камераны Hakikaten miyeden aytır şey. Torumuz görsen. Görüp atam. Doğru da. Sen kameran kana. Ama kameranı egesi yok değil mi hazır? Ama denk gelmeysin ben hani. Yok ben ama. İki de magazin kamerası var. Kamera var değil. Oldu. Ben sen oylap bundan tarttar toşayım. Yok ya o kan. Ben bu körgönüm yok maşın kan. Adamlar siz ortada. Bunda maşında. Çırak olgandan ana bu. Bunda ultradan arka vururken. Aka bu bunun arkasından bunda ortada oturgan. Margaret signal bersem Kolasam kalası şey. oldu. Ya gel. Boyçe. Köye ha söyleme. Ya karan tunda ayttam koy aka. Sizler kimisi olur? Hasan biçime cevabım bolar. Hasan biçime Kimisi öyle? Ha, öt kol. Kimisi var? bul Mates. Матис токтоп турган. Токтоп турган ал. Yerде turgan ben. Матистан мындай туреле. Мындай турган, асты бияк тарап турган Матис. Көрөбү? Ова тачып келе. Аркасы менен кирем деп турган bu нерван ушундай турган да. Ал бул бияктан келип ушу Матистен буйта берген да бияк кеткен. Турелеби? Qanday skorsda kelgan bu? Ошондо күнөө Bu 60'da keldim deb atar. Qanday 60'da kelib shu 30 metrda torimiz. Al 100 gol kesemiz yemeseydi. Burası bolganda aytып koyun boldu ошондо.
Skorosti'nin adı verdi. Yüzge giriş kartı gelgen Skorosti'nin özü apilitet oladı. Жол кырсыгынан бактыга жараша эч ким олуттуу жарат алган эмес. Бирок ошол жерде жайгашкан электр өткөргүчтөрү жана газ түтүктөрү кыйроого учураган. Азыркы учурда бул ВАЗ-2107 автоунаасы түндүктөн түштүктү көздөгөн багытта катуу ылдамдыкта келе жатып, рулду башкара албастан жолдун четиндеги электр столбасын жана газ түтүктөрүн зыянга учураткан. Азыркы учурда текшерүү иштери жүрүп жатат. Бул кырсыкка кимдин канчалык деңгээлде күнөөсү бар экени тергөө иштери жана сот отурумдары гана аныктап чекит коймокчу. Базар Коргон районунда Тайке жээнин ортосунда чыккан чырдын жыйынтыгы Тайкесинин өлүмү менен жыйынтыкталса, жээни бүгүнкү күндө темир тор артында күн кечирүүдө. Окуянын чоо жайы кийинки тасмада. 2017-жылдын 22-июл күнү Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө чакыруу келип түшүп, анда Абдурайымов айылындагы үйлөрдүн биринен адамдын жансыз денеси табылгандыгы айтылган. Аталган дарекке барган Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам өкүлдөрү менен тергөө тобу чындыгында эле киши колду болуп, өзгөчө мукаачылык менен өлтүрүлгөн. Аталган даректеги үйдүн кожоюну өз үйүндө жансыз денесин табышкан. Базар Коргон районунун Абдурайымов айылында Касымов Гайратжандын өлүк денеси табылгандыгы жөнүндө киши колду өлтүрүлгөн өлүк денеси табылгандыгы боюнча билдирүү келип түшкөн. Бул боюнча ички иштер бөлүмүнүн тергөө оперативдик тобу окуя болгон жерге чыгып, тиешелүү оперативдик тергөө иликтөө аракеттерин жүргүзүп, ал жерде ошол Касымов Гайратжан денесине бир нече жерине бычак сайылып, жана союлуп өлтүргөн, өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн денеси табылган. Бул катталган кылмыш фактысы боюнча Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө тобу тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, искуарлар кылмышкерди издөө иштерин баштаган. Арадан бир күн өтпөй кылмышка шектүү дейилген адамдын изин суутпай кармаганга жетишишкен. Ал маркумдун бир тууган жээни болуп чыккан. Бул боюнча иликтөө иштери жүрүлүп, анын натыйжасында изин суутпай өзүнүн бир тууган жээни Касымов Жасурбек тарабынан жазалгандыгы аныкталып, ушул атуу кылмышка шектүү катары кармалып, ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо чайына киргизилген.